Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'dah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Quduri atlı kitapten sabagыбызды ulantуудабыз. Şufa kitabına jetken elek. Jaratkan Allah'ım mına uşul бүгүnkү жаңы sabagыбызды жеңил кылсын. Ары bir okugan nersebиz менен амал кылып, аны башкаларга дагы жеткирүүчүлөрдөн кылсын. Амин ya rabbal alamin. Өткөн сабагыбызда biz 3 tür талап кылуу бар дедик. Мына ошого келип азыр токтолобуз. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْءِ أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ. Adattagындай бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин бул сүйлөмдүн ичиндеги керектүү нерселерди айтууга аракет кылалы. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мейримине бөлөсүн минтип айтып атат. Эгерде шафи ошол жердин сатылгандыгын билсе, анда ошол билген ордунда дароо ошол талап кылган шуфа талап кылгандыгына күбөлүк келтирүү керек дейт. Кыскасы, эгерде бүгүн айталы, мен мына ушул жерде отурган кезимде уктум, менин кошунам Айдар аба өзүнүн жерин сатыптыр деп. Мына ушул жерде мага маалымат жетти, Айдар өзүнүн жерин сатты деп. Мен дароо ушул жерде ошол шуфа талап кылгандыгыма эмне кылышым керек экен? Күбө келтиришим керек дейт. Ошол шуфаны кантип талап кылам мен ушул жерге отуруп алып? Bir ошол шуфа талап кылуу кайсыл сөздү колдонушум керек? Мисалга, өткөн чак этиши менен мен шуфа талап кылдым деп айтам. Ошол жер сатылыптыр, Айдар аба жерин сатыптыр, мен ошого шуфа талап кылдым. Же мен ошонун шуфа талап кылуучусумун, же шуфа талап кыламын деген сөздөрдү колдонуп туруп, мен шуфа талап кылышым керек. Мына ушул түр шуфа талап кылууну талабул мувасаба деп аталат. Эмне себептен муну мувасаба деп аталгандыгынын себеби бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мубарак хадисинен бир үзүндү алынып, ушул пайгамбар колдонгон сөздү биз дагы колдонолу, биздин ушул немебиз берекелүү болсун деген максатта алып колдонулуп калган. Себеби сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ыйык хадисинде мынтип айтат: "Аш-шуфату лиман васабаха." Шуфа ким үчүн дейт? Ким дароо талап кыла турган болсо, дароо талап кылган киши үчүн шуфа дейт. Дароо шашып талап кылган адам үчүн. Мына ушул хадисте байкап турганыңыздай васаба деген сөздү колдонду. Мына ушул васаба деген сөздү дагы биздин алымдарыбыз алып туруп ошол китептериндеги сүйлөмдөргө колдонду, берекелүү болуу үчүн. Ошол себептен талабул муасаба деп аталып калды. Эми сүйлөмгө кененирээк токтоло турган болсок, бул жерде байкап турганыңыздай күбө келтирет деди. Ошол шуфа талап кылгандыгына күбө келтирет деди. Бул талап кылуу, ошол талабул мувасабада күбө келтирүү милдет эмес. Милдет эмес. Себеби күбө качан керек болот? Качан өзүнүн акысыны бир бекитүү максатында болсо, талаш тартыш болуп бир акысын бекитүү максатында болсо, исбатул хак, укугуну, өзүнүн укугуну бекитүү максатында болсо, анан талап кылынат. Талабул мувасаба бул өзүнүн укугуну бекитүү үчүн болгон талаптардан эмес. Тескерисинче, ушул жерге мен шуфа талап кылуучумун деп ошону билдирүү максатында болуп жатат. Мен жерге шуфа талап кылуучумун деп ошол өзүнүн шуфа талап кылуучулугуну билдирүү максатында шуфа талап кылып жатат. Ошон үчүн бул жерде шуфа талап кылуу милдет эмес, тескерисинче жакшы. Эмне себептен жакшы? Себеби эртең жанагы сатып алган жерди сатып алган киши таңышы мүмкүн. Сен шуфа талап кылган эмес элең, сен ыраазы болгон эдең, сен андай эде, мындай эде, сага кабар жеткен кезде сен талап кылган эмес эдең деп туруп, муштари эмне кылышы мүмкүн? Сатып алган адам таңышы мүмкүн. Ошондуктан күбө келтирип коюшубуз керек. Кандай кылат экен? Кыскасы, шуфа талап кылат, мен мына ушул жердин талап кылуучусумун деп туруп, бир эки кишини күбө келтирип коёт. Эми ушул талап кылуу, урматтуу окуучулар, ушул талап кылуу Абу Ханифа менен Имам Абу Юсуфтун рахматулла алейхинин көз карашы боюнча алал фаур, дароо талап кылыш керек. Мага маалымат, жанагы мисалда, мага маалымат жетер менен дароо ошол заматта талап кылышым керек.
Men şufa talap kılam, Aydarova jerin satıptır, men anın koşnasımın, men şufa talap kılam, darov aytışım gerek. Al endi Imam Muhammad rahmatullohi alayhinin köz karaşı boyunca bul oşol majlis özgörgөнгө чейин, maga jetken malumat jetken orun hakikatan je hukman özgörgөнгө чейин menin emnem bar deydi, şufa talap kılууга ukugum bar deydi. Andan keyin emne kılam? Şufa talap kıldım. Summa yanhadu minhu fayushhidu alal ba'i in kana al mabi'u fi yadihi aw alal mubta'i aw indal aqar. Ekinci kadam men janağı malumat jetkenden keyin talap kıl, birinci talap ol muhasaba kılgandan keyin ekinci kadam kitapten yazışı emne deydi? Andan keyin ordunan turat. Turup janağı egerde satılgan jer satuvchunun kolunda olsa satuvchunun janına barıp, jeki satıp aluvчuга tapşırılgan bolsa satıp aluvчuga barıp, jerge barıp iki adamdı emne kılat? Kübek kılat deydi. Kübek keltiret deydi. Kıskası ekinci kadam men birinci talap ol muhasaba kıldım. Ekinci kadam darov ordumdan turup emne kılat kemim? Egerde jer muştariga satıp aluvчuga tapşıralik bolsa Aydarovanın janına baram. Egerde tapşırılgan bolsa satıp algan kişinin janına baram, jön ele janagı jerge baram. Jerge barıp turup oşondo adamdardı kübe kılam iki adamdı. Emne deyin barıp alıp. Palancı kişi misalga Zayd Aydarovadan mına uşul jerdi satıp aldı. Mına uşul jerdi men şufa talap kıluvçusumun deymin. Mundan murundagın men talap ol muhasaba kılganmın dep aytam. Murunda kılganmın, hazır dagın mına şufa talap kılam dep. Siler mena uşul menin şufa talap kılganıma kübe olunuzda dep turup iki kişini kübe kılam. Bu tür talaptın atını emne dep koyat? Talabul işhat, kübe keltiriu talabı dep koyat. Jana oşonda ele talabı takrir dep dagın atalat bolan. Ekinci bul söylemde ayta turgan mesele, bul tür talap sözsüz türde gerek. Şol mümkünçülük bar mı? Darov bul tür talapta atkarış gerek. Meyli жазуу arkılı bunu talap kılağı, jebirödü özünün delegat kılıp bir pasol kılıp jönötüp talap kılağı, kıskası talap kılış gerek. Bu ikinci tür talaptı. Egerde bu ikinci tür mana talabı takrir menen je bolsa talabul işhatты kılbay turgan bolsa şufası janağı joyulup ketet. Oşonda emnege işara var. Bunun bul tür şufa talap kılуудун nemesi möhnötü mümkünçülükке çektirilgen. Oşo mümkünçülüktün wagtınçalık bolat. Mümkünçülük barmı siz kılışınız gerek. Egerde kılbay koysanız daroo sizdin kolunuzdan jana şufa talap kılуу ukugu ketet. Oşonduktan alımdarыбыз aytat, egerde birinci talap ol muhasaba kılgandan keyin mümkünçülük bar bolup birok barbay, egerde nafıl namazды başlay turgan bolsa şufa talap kılууга ukugu kalbay kalat deyik. Eki reket nafıl namaz okup koysanız sizdin nemeniz kolunuzdan ketti. Emi bu ikinci türde kılgandan keyin emne bolat? فإذا فعل ذلك استقرت شفعته ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة وقال إن تركها من غير عذر شهرا بعد الإشهاد بطلت شفعته. İkinci tür talabul işhattı atkargandan keyin istaqarrat şufatuhu. Al şufa talap kılуу bekidi emi. Emi bekidi. Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca emi keçiktirүү menen üçüncü tür talapты keçiktirүү menen bol түшпөйт дейт. Oşo oydan bekidi deyt. Birok Imam Muhammad rahmatullohi alayhinin köz karaşı boyunca egerde jölүү sebepsiz bir ay keçiktire turgan bolsa kazının janıga barıp talap kılууну şufası ne bolat? Joyulat. Batıl bolat deyt. Joyulup ketet deyt. Hidaya Kafi деген kitaplarımızda İmam Abu Hanifa'nın sözüne fatva verilgen bolsa dagın başka alımdarыбыз Şeyhul İslam Cevazon fatva Qozixon fatvasının yazuvçusu özünün fatva kitabinde jana başka kitapta da misal Viqoyada dagın emne kılgan İmam Muhammad'ın sözüne fatva verilgen deyt. Oşonduktan bir ay jölүү sebepsiz emne kılınbaş gereken ikinci talapты kılgandan keyin keçiktirбей daroo kazının janıga barıp turup kazının janında barıp talap kılış gerek. Üçüncü tür talapты koyuş gerek. Al kanday kazının janıga barat, kazı aytat, mana palançı mına uşul kişi uşul Aydarovadan жерди satıp algan eken, men uşul жердин şufa talap kıluvчусумун deyt. Bunu bu kazının janıga barıp talap kılууdu emne dep atalat? Talabut tamlik je bolsam talabı husumat dep atalat. Mana ошентип üç tür talap bar. Bul turалы üçüncü tür turалы tömende dagın kelet. Bul kanday proses menen жүрөт sot. Wa şufatu wajibatun fil aqar.
Ve in kana mimma la yuqsamu kal hammam vel raha vel bi'r ve duvaris sigar. Kitaptın yazıcısı Allah Teala kişinin meylimine belirsin mi aytып atat. Şufa jerde ne dibimiz kıymılsız mülkte bolat deydi. Şufa'nı qanday nersede talap kılat ekanmiz? Kıymılsız mülk bolsa. Kıymıldığı mülkte şufa bolboydu. Eğer kança alın bölüğü mümkün bolbosa, misalga tegirmen, banya, kuduk, jer kiçinekey korolor, oşondoy bolsa dagı kıskası şufa talap kılууга emneken bolat. Emi uşul jerde kitaptın yazıcısı karasanız aş-şuf'atu vacibatun fil aqar dedi. Bunun manisi atayın oşol jerde gana şuf'a talap kılууга bolat. Kıymılsız mülkte gana. Al emi jerden başka nersede, misalga uy, zdaniyany satууda, zdaniyany gana satуу, materiallarını sattınız. Bol jerde atayın şuf'a talap kılуу mümkün emes. Bunu tek gana jerge elçitip şuf'a talap kılınat bunday nerselerde. Oşon üçün keyingi süйлömde karasaňızlar, kitaptın yazısı ne deydi? "Wala şuf'ata fil bina'i wan nakhli iza bi'a dunal arsati." Egerde kuruluş menen, zdaniya menen, misalga aytalım, mına üydün stroy materiallarını satıp yedi bir adam. Satıp yeye turgan bolsa, je bolsam uşul korodogу bak daraktарды sata turgan bolsa, jerini satpasa, şuf'a talap kılganga bolboyt deydi. Şuf'a çok deydi bularda. Bularda uşul jerge elçitip, üydü, bana kuruluştu, zdaniyany jer menen çoğu, daraktарды jer menen çoğu satkan kezde gana uşul jerge elçitilip turup, anan şuf'a talap kılууга bolat deydi. Wala şuf'ata fil urudi wala fis sufun. Jana kitaptın yazıcısı aytat, buyumdarda, kemede dagın şuf'a talap kılуу jok deydi. Sebebi bular dagın neler? Kıymıldığı mülktör deydi. Şuf'a kıymılsız mülkte gana bolat dedik. Anan bularda jaşоо köpkө ne bolboyt? Ulanbayt da, wagtınça bolup kalat kemesemelerde jaşoo. Jerde ulanıp turganday eç kaçan kemelerde jaşoo daimalık bolup ne bolboyt? Ulanbayt. Oşon üçün koşnaga ziyan köp тийбей kalat bunday jerlerde. Wal muslimu ve zimmiyu fi şuf'ati sawa'un. Kitaptın yazıcısı mintip aytып atat. Musulman menen zimmi şuf'a talap kılууda teң ukuktular deydi. Musulman kançalık dengelde şuf'a talap kılууga akılуу bola turgan bolsa, zimmi dagın dal mına oşonçoluk ukugu var. Sebebi emnege? Bular sebepte barabarlar. Sebep emne? Ziyandan saktanуу, ziyanды kaytarуу. Oşonduktan ökö teňin ukugu birдей bolup esepteledi. Jaman koşuna kelip kala turgan bolsa, oşol musulmanga da ele ziyanı tiyet. Zimmi olsa da ele ziyanı tiyet. Oşon üçün oşol şuf'a talap kılууda dagın ököň ukuktary ne bolat? Birдей bolat deydi. Ve iza malakal aqara bi iwadin huwa malun vajabat fihi şuf'atu. Kitaptın yazıcısı Allah Teala al kişinin meylimine belirsin intip aytып atat. Egerde jerge almaşuu, mal menen almaşuu arkılуу eyi çıga turgan bolsa, anda şuf'a talap kılınat deydi. Şuf'a talap kılуу bar deydi. Mındaça aytkanda jerge egerde siz barter arkılуу, almaşuu arkılуу bir nerse berip turup jerge eyi çıga turgan bolsoňuz, muna oşondoy jerge şuf'a talap kılsa, jerden şuf'a talap kılsa bolat. Emi uşul süйлömge biraz toktolo kete turgan bolsok, birinci toktolo turgan nerse bayqap turganыңыздай iza malaka dedi da, egerde eyi çıksa dedi. İştaro demedi. Satıp alsa degen sözde aytkan emes. Satıp alsa dep aytmadı. Ne üçün bunu aytmadı? Sebebi kede satıp alууdan başka jol menen dagın barter arkılуу eyi çıgууга bolat. Al kaysı bolat? Al hibatu bi şartil ivaz. Orduna bir neseni beriu şartı menen beleke beriu aytat. Misalga men aydarawak aytam. Eger de mına kompüteriniňizdi berseňiz, men mına telefonumda sizge beremin deyin. Bunu hiba bi şartil ivaz dep atalat. Eger de jerge uşunday jol menen eyi çıkkan bolsa. Misalga eger bir adam intip aytdı. Mına men sizge uşul jerimdi beleke berem, hiba kılıp berem. Eger de siz maga maşineňizdi maga hiba kılıp berseňiz dedi. Mına uşunday jol menen eger de jerge eyi çıkkan bolsa dagın şuf'a talap kılууga bolat deydi. Mına oşonduktan emi karasaňız ul jerde bi ivazin huwa malun dedi. Barter kılgan kezde, bir mal menen barter kılgan kezde, anan barter kılıp eyi bolgon kezde şuf'a talap kılsa bolat dedi. Oşonduktan muraska kalgan bolsa şuf'a talap kıla albaýsız.
Мисалга мен атам дүйнө салды, андан мага жер мураска калды дейли. Анан бир келип алып кошунам менден шуфа талап кыла албайт. Же бир адам мага жерини садака кылды. Же мага мындай ордуна эчтеке албай эле береке берди. Мында дагы шуфа жок. Же болбосо бир коро бир канча кишинин ортосунда шериктеш эле, анан шериктер эмне кылып алып бөлүп алышты. Мында дагы шуфа талап кылууга болбойт. Бул сүйлөмдө дагы айта турган, токтоло турган жери, байкап турганыңыздай, важабат деген сөздү колдонду. Важабат фихи шуфату дейди го. Эмне үчүн бартер болгон кезде гана, жерди башка бир нерсе менен бартер кылып жерге ээ болгон кезде гана шуфа талап кылууга болот. Себеби шариаттын талаптарын так аткарууга ошол бартер болгон кезде гана мүмкүн. Шариаттын талабы эмне? Жанагы сатып алган киши эмне менен сатып алса, ошол сыяктуу бир нерсени берип туруп жанагы жерге ээ чыга аласыз. Эгерде мисли болсо ошол мислини бересиз, кыями болсо баасыны бересиз да, ошол жерге ээ чыга аласыз. А бартер болбосо, ордуга эчтеке бербей эле садака кылып койгон болсо, сиз аны ошол садака алган адам эмне менен ээ чыккандыгын билбейсиз да, сумманы билбейсиз. Анан тиги кишиге эмнени бергенин да билбей каласыз. Ошон үчүн бул жерде эмне деп атат? Бартер боло турган болсо, ошондо шуфа талап кылса болот. Ошондо гана шариаттын талабына ылайык сиз талап кыла аласыз. Вала шуфата фиддари ятазавважу ражулу алейха ау юхалиу имраатаху биха. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Эркек махыр катарына аялына берген короодо шуфа талап кылууга болбойт дейт. Же болбосо аялы менен хул кыла турган болсо, бир коро менен анда дагы не болбойт дейт? Шуфа талап кылууга болбойт. Башкача айтканда, эгерде бир адам бир аялга үйлөндү. Анан махыр катарында мен сага мына ушул корону, мына ушул үйдү, ушул жерди берем деди. Ушул жерди берем деген болсо, кошунасы чыгып алып туруп шуфа талап кылууга укугу жок. Эмне үчүн? Себеби бул жерде мал менен бартер болуп жатпайт. Алмашыш керек эле да. Жокордагы мисал би ивазин хуа малунга бул бир мисал катарында келип атат. Ошонун келип чыккан бир мисал бул. Же болбосо хул кылды. Айталы, аялы менен хул кылды. Хулду түшүнөбүз, талак китебинде өткөн. Хул деген сөз бул аял ошол махырга жарактуу боло турган нерсени күйөөүнө берип, өзүнүн талагын сатып алууду айтат. Аял эмне кылды? Мына ушул жерди берем, мен талагымды бер деди. Хул кылалы деди. Ошондой бере турган болсо, анда эмне кылынбайт экен? Ал жерди барып туруп, ал бартер болбогондуктан шуфа талап кылууга не экен? Болбойт. Жана жокоруда айтканыбыздай, эмне дедик? Шуфа тек гана бартер болгондо, малды малга алмаштырган кезде гана болот. А бул жерде алмашууларда мал болбой жатат, мал жок. Мал менен бартер болгон эмес. Ау ястажиру биха даран, ау юсалиху биха андамин амдин. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Же ошол жер менен бир башка бир корону, ошол коро менен башка бир корону ижарага алса, шуфа талап кылууга болбойт. Мисалга мен моно жерде бир кором бар эле, бир үйүм бар. Айттым, туңгуч жактагы бир кишиде үйү бар. Мен ошол кишинин эмне кылдым? Үйүнү ижарага алып туруп, бул үйүмдү бердим. Пайдалануудун акысы болгондуктан буга неме болбойт. Шуфа талап кылууга болбойт. Экинчиси ау юсалиху биха анда мин амд. Бир адам башка бир адамды атайын өлтүргөн болсо, ага не милдет болот эде? Өч. Ага кун милдет болбойт. Анын диясы милдет болбойт. Ага өч милдет болот. Бирок келди да ошол өлтүрүүчүлөр жарашты. Эми болгон иш болду. Келиңиз эми мына жерди сизге берели, эми кечиңиз деди. Макул боло турган болсо, анда шуфа талап кылууга болбойт. Неге? Себеби анын ордуга алган эсе ал неди? Мал эмес. Алда мал жок ортодо. Мал менен болгон эмес, ал өч темасы кетип атат ал жерде. Эми ушул жерде карасаңыздар, ау юсали биха анда мин амдин дебеди? Атайын өлтүргөн болсо деди. Эгерде хатоан өлтүргөн болсочу, атайын эмес, кокустан бир башка себеп менен болуп калды.
adashıp öldürüp aldı dep koyuyordu, hatavan dep. Öldürүүлөрдүн bir kança türü var. Neme kitabında kelet ko, janagı cinayet kitabında. Oşolordun hatavanı oldu deyli. Anda ne millet bolot? Akça millet bolot. Akça oşol öldürүүчүгө öldürүүчү akça töleş керек болот да. Oşol akçanından kelip sulh kılıştı, jaraştı. Aytalı al 1000 dinar ele, 1000 dinarda emne kıl, 1000 dinarda albanız emi oşonun orduga emi mınau nemeni aldınız da kalganını emi keçiңiz деп turup jaraştı ökö. Sulh kılıştı. Munda emneken janagı жерди карасаңыз, жерди бартел кылгандай болуп атат да. Акча алып жер бергендей болуп жатат. Ошондуктан бул жерде эмнекен шуфа талап кылса болот. Экинчи хатаан болгон кезде. Ау ютику алейха абдан. Же жанагы жер менен bir кулду азат кылса. Башкача айтканда, эгерде bir адам өзүнүн кулуну bir коро менен азат кылды да. Мынтип айтып атат. Өзүнүн кулуна айтат: "Мен сага сени азат кылдым, паланчынын коросу менен" дейт. Паланчынын коросу менен. Анан булдай азат болду. Тиги жердин ээси кулга жанагы жерди белекке берди. Анан бул кул жанагы кожоюнуга, азат кылган кожоюнуга жерди берип койду. Бул жерде дагы шуфа талап кылып болбойт. Себеби бул жерде малга мал алган эмес. Бул азат кылуудун ордуга bir нерсе алып жатат. Эркиндикке чыгаруу, боштондукка чыгаруудун ордуга алып жатат. Ау юсалиху анха би инкарин ау сукутин. Же эгерде жерди бирөө доо кылып жатат, бул киши таңып атат же сүкүт кылып атат. Мына ошондо анын ошо жердин ордуга бир акча берип жараша турган болсо, анда дагы шуфа талап кылууга болбойт. Башкача айтканда, эгерде bir kişi келди да, мен жашап аткан корону бул меники деди. Мен bir корода жашап атам, меники деп эле. Жашап атам, бирок Айдараба дейли, келди да бул мен кором деди. Анан мен таңдым, жок, бул кандай сенин короң, бул меники дедим. Же болбосом мен сүкүт кылдым, унчукпадым. Айдараба талап кылып атат, мен сүкүт кылдым. Андан кийин эми ошол Айдарабага айттым: "Мына 1000 сомду алыңыз да эми коюңуз, эми токтотолу, эми şu талаш тартышты" дедим. Жарашалайм деп. Анан Айдараба 1000 сомду алды. Эми жанагы менин жеримден эмне кылууга болбойт? Жанагы жерден бирөө келип атып шуфа талап кылганга укугу жок. Неге? Себеби бул мисалда мен мудда алейхи эмне кылып атам? Менин оюм боюнча бул жер менин мүлкүм. Мен муну жанагы Айдараба менен жарашкандыктан буга эй чыгып атпайм. Бул менин мүлкүм деп ойлоп атам. Ал мен жанагы акчаны буга эмне үчүн бердим Айдарабага? Li iftidail yamin, janagы коем, ант ичпей коёюн, эми бир дүйнөлүк иш үчүн, şu анттан кутулайын деген максатта, жанагы чыр чатакты токтотуу максатында бердим. Мен жанагы жерди сатып алуу максатында бербедим, эй чыгуу максатында. Ал жер өзүмдүкү деп ойлойм. Ал эми эгерде ушул мисалда карасаңыз, тескерисинче анха деди да бул жерде. Алайха болсочу. Иза салаха алайха болсо. Мени менен Айдарабанын ортосунда айталы bir неме пайда болду. Талаш пайда болду. Айдараба келип менден айталы $1000 доо кылып атат. Анан мен мойнума алдым. Ооба, мен Айдарабадан $1000 карыздармын. Же сүкүт кылдым, же таңдым. Да анан жараштым. Мына жерди алыңыз Айдарабада, эми коюңуз дедим да. Жерди берип атам. Жанагы бул киши менден $1000 талап кылып атат, мен анын ордуга жер берип атам. Мына ушул сүрөттө шуфа талап кылуу не болот? Талап кылса болот. Себеби бул сүрөттө, бул мисалда муддаи эмне деп атат? Мына жерди ойлоп атат. Мен ошол кишиге менде аласам бар, ошонун ордуга мен муну алдым, ошонун ордуга мен сатып алдым деген мааниде болуп калат. Бартер кылдым деп атат да. Эми кайсыл киши алмашуу бартер жолу менен жерге эйтирип атыламызса, анда шуфа бар эле. Жана жокоруда айтканыбыздай. Fa in salaha anha bi iqrarin wajabat fihi shuf'atu. Ал эми эгерде жерден мойнуга алуу менен жараша турган болсо, анда шуфа талап кылууса болот дейт. Шуфа талап кылууга болот. Бул кандай? Айдараба келди. Мен bir үйдө жашап атам, bir короодо жашап атам. Айдараба келип эле, бул менин жерим деди. Мен да айттым, ооба таксыр, туура айтасыз. Сиздин жериңиз, мен мойнума алдым. Бирок ордуга мына $5000 алыңыз, экөөбүз жарашалы, мен мында жашай берейин, сиз мына акчаны алыңыз деп айттым да. Анан Айдараба макул болду да, жарашып, жанагы $5000 алды.
Эми бул жерди мен эмне кылгандай болдум азыр? Айдарабадан сатып алгандай болдум. Себеби мен мойнума алып атам. Ушул мүлк сиздики деп туруп, анын ордуга мен акча берип туруп, жанагы жерге эй чыгып атам да. Ошон үчүн бул не болду? Баягы акча менен бартер болду. Эми шуфа талап кылса эмне экен? Болот. Wa idza taqaddama ash-shafi'u ila al-qadi فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه إقامة البينة. Kitaptın жазуучусу мынтип айтып атат. Эгерде шафи шуфа талап кылуучу казынын жаныга келип, ошол жердин сатылгандыгын доо кылды. Да, шуфа талап кылды. Мисалыга мен жерим саттым. Анан Айдарова жанагы биринчи эки түр шуфаны талап кылды, мен кошунам да Айдарова. Келип ошол саткандыгы доо кылып, анан мен шуга шуфа талап кылам деди. Казы эмне кылат экен? Саалал qazi al mudda alayhi. Mudda alayhi'den сурайт. Эми бул жерде доо кылынып жаткан адамдан сурайт. Эгерде доо кылынып жаткан адам мойнуга алса, чындап эле ушул азыр ушул бир жердин себебинен мага кошуна болгондон Айдарова доо кылып атат да. Ооба, ушул жер мен ушул Айдарованыкы деп туруп мойнуга ала турган болсо, кабыл болду шуфасы. Ал эми эгерде мойнуга албай турган болсо, анда ошол шуфа талап кылуучудан далил келтириңиз деп туруп, эмне кылып далил суралат. Кыскасы, бул сүйлөмдө азыр байкап турганыңыздай карасаңыздар, дароо эле мудда алейхини сурайт деп жатат да. Бул андай эмес негизинде. Доо кылып жаткан киши келип казынын жаныга доо кылган кезде ошол шуфа талап кылган кишиден биринчи эмне кылат? Өзүнөн сурайт. Коро кайсыл жерде жайгашкан? Анын чеги канчалык? Кайсыл жерде жайгашкан? Чеги канчалык? Ошонун муштари колуна сатып алгандан кийин өзүнүн менчиктештирип, өзүнүн мүлкүнө өткөрдүбү? Себеби эгерде муштари сатып алгандан кийин менчиктештирилген болсо, бул доо кылуу туура болбойт, неме келбейинче, баи келип катышбайынча. Анан кийин сурайт, сабабы шуфа. Сен эмне себептен шуфа талап кылып атасың? Десе, бул айтыш керек да, мен кошунасымын, шундай себептен, мен жакын жашаган кошунасымын. Жанагы башында айткан немелер себептерди айтыш керек. Кыскасы ушул нерселерди айтат. Анан дагы сурайт. Качан сатты эле? Качан билдиңиз муну? Себеби эгерде узак мөөнөт өтүп кеткен болсо, же биринчи жүзү үлгүп, анан кийин талап кылган болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бүт ушул по пункттан бардык нерсени эмне кылат? Сурайт да. Андан кийин мудда алейхин айтат. Азыр мына киши келип шуфа талап кылып жатат. Бул сиздин шуфа талап кылууга, ушул талап кылып жаткан себептен талап кылууга укугу барбы, жокпу? Мындайча айтканда, ошол бул киши шуфа талап кылып атат. Бул ошол шуфа талап кылып жаткан жердин ээсиби, ээси эмеспи? Себеби кээде ошол коrodо Айдарова мага кошуна болуп жашап атат. Бул өзүнүкү болбошу мүмкүн да. Ижара менен жашап аткан болушу мүмкүн. Же бирөө жөн эле жашап тур деп койгон болушу мүмкүн. Ошон үчүн дароо талап кыла албайт. Бул ошол шуфа талап кылыш үчүн ошол жердин чыныгы ээси болуш керек. Ошондо мен жерди саткан болсом, мен мойнума алсам, ооба чындап эле бул ошол кишинин жери деп. Анан шуфасы такталат, бекитилет. Эми ушунда караңыз. Эгерде мойнуга алды, мен мойнума алдым, ооба действительно бул ушул кошуна дедим. Ушул шуфа талап кылууга эмнеси болот? Укугу бар. Себеби өзү мойнуга алды. Ал эми эгерде мен таңа турган болсом, жок, бул шуфа талап кылганга укугу жок. Бул ал жердин ээси эмес дегенде кылган болсом, анда казы эмне кылат? Казы Айдаровага айтат, сен эми далил келтириңиз дейт. Сиз ушул жердин өзүңүздүн жериңиздин ээси экендигине далил келтириңиз дейт. Сиз шуфа талап кылып атасыз да ушул жердин себебинен. Ушул жердин ээси экенин далил келтириңиз дейт. Далил келтирсе, болду, казы кабыл кылат да шуфа такталат, бекитилет. Эми ушул жерде карасаңыз, ушул сүйлөмдө кызык ушул сүйлөмдө айта турган нерсе каллафаху деп жатат да, казы мажбурлайт дейт. Мажбурлайт деп жатат да. Мунун мааниси мажбурлайт деген мааниде эмес. Себеби шуфа талап кылуу бул анын акысы, кааласа талап кылат, каалабаса талап кылбайт. Бул жөн эле ошол жердеги мааниси сен ошол далил келтириңиз эми деген мааниде эле. Мажбурлоо эмес. Кааласа далил келтирет, каалабаса келтирбейт да баштатып кете берет.
Emin oşol жерде فَاِنْ acaza anil bayyina, egerde dalil keltirүүдөн ve alı jetpedi. Haydarova şufa talap kılıp atette dalil keltire alıvadı özünün yerine ekendiğini. Ustuhlifal muştari, Cenab-ı satıp algan adamga ant verilir. Yerdi kim satıp algan olsa men jerimde oşoga ant verilir. Ne de ant verilir? Billahi ma ya'lamu annahu malikun lillazi zakarahu mimma yeşfa'u bihi. Allah'a ant için mına uşul kişi uşul jerdin sebebiden şufa talap kılıp atat. Bunun uşul jerge eyi ekendigini men bilbeyim dep ant içiş gerek bolat. Allah'a ant men bilbeyim şunun eyisi ekendigini. Emi ant berdi mi? Fa in nakala anil yamin. Ant içүүден baş tartsa, ant içүүден baş tartsa, av qamat li şafi bayinatun je bolsam şufa talap kılçu dalil keltirse, şufa ne bolat eken? Taktalat. Janagı şufa talap kılıp koşnalık okuğu taktalat da, koşnalık taktagandın keyin sa'alahul qazi hal ibta am la. Satıp aluvçudan qazı suraydı. Siz uşunu satıp aldınız mı, satıp almadınız mı deydi. Egerde fa in ankaral ibtiya qila li şafii aqimil bayyina. Eğer de satıp algan kişi baş tarttı. Yok men satıp algan emes dedi. Anda şufa talap kılışına aytılar. Sen bunu sattı dep atasın. Hem dalilini keltir deydi. Fa in acaza anha ustuhlifal muştari billahi mabta'a ve billahi ma yastahiqu alayya fi hazihi dari şuf'atan min vecihi lezi zakarahu. Eğer de tigi kişi Şafi dalil keltire alsa andan muştariga ant verilet. Ne dep ant verilet? Allah'a ant, men bunu satıp algan emesmin deydi. Je bolsam bul kişi uşul hazır aytıp atkan sebebiden uşul jerde şufa talap kılууга emnesi jok, okuğu jok degen sözü aytат. Okuğu jok deydi. Emi uşul jerde toktolo oturgan bir masele, uşul yerde min vecihillazi zakarahu dep jatat da, zakarahu. Oşonun manisi emne? Uşul eskeri atkan, uşul aytıp atkan, şufa talap kılıp aytıp atkan jagıdan taraptan uşul şufa talap kılууга okuğu jok dep ant içet da. Oşonun ne degen manisi var dese, onu Şafi aytkan da, men inni iştaraytu av hasadat li bil hibbati vel ivas. Uşul süylem iki türlü çeşmeden. Birincisi Şafi aytıp jatat, men bunu satıp alganmın dep, je banagı al hibba bi şartil ivas menen eyi çıkkam dep aytıp atat. Uşul aytkan sözün menen bul kişi bul jerdi den şufa talap kılууга okuğu jok, bul jerdi talap kılууга deydi. Je bolsam uşul jerdegi, şul süйлömdögi allazi min vecihillazi zakarahu hu degen zamir bayangı sebepke kaytat deydi. Sebep emne? Bayangı bul men şunun koşnasımın, şuga aralaş yaşap atam, şu koşnası olom, jakın koşnası olom dep aytkan sebep menen uşul jerde şufa talap kılууга okuğu jok degen manide. Mına uşul min vecihillazi zakarahunu şuntip iki türde alımlar öz emne kılgan çeçmelegen. Mına uşul jerde sabagыбызды toktotolu, jaratkan Allah'ım bardığımızga tuğra түшүнүк bersin. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh.